Жаңа түркі әлемінің туристік астанасы статусын Жалал-Абад қаласына табысталады. Қошеметтеп. Жалал-Абад түрк мамлекеттер ұйымының туристік борбору мақамын алды. Мұрда бұл статус Қазақстандың Түркістан шаарына тандық болған. Символикалық ачкычты өткөр беру аземі Түркістан шаарында өтті. Эми бұл жылы Жалал-Абад шаары түрк дүйнөсүнүн туризм борборуна айланат. Иш-чарада эки шаардын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелерди чыңдоо жолдору дагы талкууланды. Дуанга бул статустун ыйгарылышы аймактын туристтик потенциалын күчөтүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга өбөлгө болоору белгиленди. Түркістан шаары менен толук кандуу жакын араларда 25-жылы достук мамилени түзүп, тиешелүү келишимге даярданууга биз даярбыз. Ал арада Жалал-Абад шаары жаңыланып инфратүзүмү жакшырууда. Республикалык казынадан бөлүнгөн 2 миллиард сомду багыттуу пайдалануу менен кала бир топ өзгөрүүгө жетише алган. Бул дагы шаардын туристтик борбор болушу менен четтен келген туристтерди өз деңгээлинде тосууга мүмкүндүк берет. Облустун борборуна келген ар бир жаран сөзсүз түрдө Жалал-Абад курортуна баш багат. Мурунтан бул аймак дал ушундай дарылык касиети бар уникалдуу эс алуучу жайлар менен туристтерди тартып келген. Бир эле дартына даба издегендерге эмес, убактысын атайын эс алууга арнаган жарандарга дагы учурдун талабына дал келчү шарттарды түзүп, заманбап жайлар пайда болду. Каланын мына ушул тарыхый даражасын кайрадан жандандыруу менен азыркы муундагы түрк дүйнөсүнүн достук ынтымагын даңазалоо максатында Жалал-Абад шаары түрк дүйнөсүнүн туризм борбору деп аталып турат. Тиешелүү иш-чаралардын баары тең азыркы учурда Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги тарабынан иштелип чыгып атат. Сөзсүз түрдө ал туристикалык жылдын ачылышы Жалал-Абад шаарында өтөт. Ал жерде сөзсүз түрдө тиешелүү ошол түрк мамлекеттин туризм тармагында иштеген жетекчилер дагы катышуусунда болот. Негизги максаты бул иш-чаранын ошол түрк мамлекетиндеги бири-биринин ортосунда туризмди өнүктүрүүгө багытталган. Бул бир гана эле туризмди өнүктүрүүгө эмес, ошол эле учурда маданий дагы бири-бирин өнүктүрүүгө алып келе турган иш-чаралардын бири деп койсок болот. Айтылуу Арсланбап жаңгак токою, жаратылышы көз жоосун алган Сарычелек көлү сыяктуу табияты менен туристтерди арбаган Жалал-Абад эми дагы да бул багыттагы дараметин кеңейткени турат. Бир гана жай мезгилинде эмес, жыл бою туристтерди кабыл алууга шарттар түзүлмөкчү. Байыркы Улуу Жибек жолунун боюнда орун алган аймак тарыхый уникалдуу жайлары, маданий мурастары жана экотуризм менен дагы туристтик борбор боло алчу бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Андыктан бул багытта аймактын дарамети жогору. Чаткалды айта кетсек, Чаткалда Идрис пайгамбардын күмбөзү бар да. Аяка да мында коңшу мамлекеттерден зыярат кылып келаткан аябай көп да. Мына быйыл ошо 2025-жылга ошол жактан биз тапшырма берип, ошол жерге жанагындай барчу жерлерибиздин баарын жакшы шарттарын коюп, ошо туристтерди кабыл алганга деп жакшы план барын койдук. Буюрса 2025-жылга ошол иш жүрүп атат. Андан эле бери келатканда бир жактан билесиңер, Сафет булан дегенибиз бар. Ошол жактан болсо мына Диңди Кыргызстанга дин ошол жактан жакшы тарап, ошол жер боюнча бизге ЮНЕСКОга кирген да. Аяктан болсо ошо турист баарын ошол жактан кабыл алып, аяктан ошо QR код менен акчасын баарын төлөп, ошол жерден зыярат кылып атканда ошол жердин баарын немесин жакшы шарттарын жакшыртып атабыз буюрса. Белгилей кетсек, 2023-жылы президент Садыр Жапаров түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкө башчыларынын жыйынында Улуу Жибек жолунун бир бутагында жайгашкан Жалал-Абадты 2025-жылы түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоону сунуштаган. Мына ушул демилге колдоо таап, эми Жалал-Абадтын туристтик дарамети өскөнү турат. Дөрөт Канатбеков, Жанузак Нурдавалет уулу, Ала Тоо 24, Жалал-Абад облусу.